Арбаңыздар, урматтуу Манас телеканалынын көрөрмандары, сиздер менен биргеликте тема берүүсүм. Жалпыңыздарга эң сонун күн тилейбиз. Жана бүгүн сиздер менен биргеликте учурдун талабы эң керектүү болуп жаткан, жана азыркы учурда эгерде андан артта калып калсак, коркунучту да туудурган технологиялар тууралуу сиздер менен сөз кылабыз. Жана белгилөө кетүүчү нерсе, быйыл Технофест деген жакшынакай бир чоң окуя болгон туруптур Түркиянын шанлуу Урфасында. Бул биз балким биринчи жолу көргөндөй болуп, уккандай болуп жатабыз, бирок бул тууралуу буга чейин дагы илимпоздор жакшы билишет болуш керек деген ойдобуз. Жана бүгүн биздин студиябызда өзүнүн атайын керектүү маалыматтарды айтып берүү үчүн бизге келген Кыргыз Республикасынын Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги, ошондой эле Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети, Түрк кызматташтык жана координация агенттиги ТИКа, Түркия технологиялар командасы Т3 менен биргеликте бизде жакшынакай Билим Бишкек инновациялык борбору бар экен. Дагы ошонун мүдүрү Алтымышев Санжар бүгүн биздин студиябызда. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Саламатчылык, кош келдик, чоң ыраазычылык айтам. Мен ушул Билим Бишкек борборунун мүдүрү катары ошол эле учурда Түркия технология командасы фондунун Кыргызстандагы өкүлү болуп эсептелем. Бул фонд кыскача Т3 фонду деп коюшат. Селчук Байрактар мырзанын фонду. Бул фонд 2018 жылдан бери Түркияда көптөгөн билим борборлорун ачып, иштетип, Технофест уюштуруп, жаштарды, окуучуларды илим технологияга шыктандырып, шыгы бар балдарды колдоп келишет. Мына бүгүн да сиз айткандай ушул дүйнөдөгү эң ири аэротехнологиялык фестиваль болуп эсептелген. Технофест тууралуу маалымат бере кетели деп келдик. Жакшы экен. Алгач айта кетсеңиз, ушул сөзүбүздүн башында айтып атпайбызбы? Билим Бишкек инновациялык борбор экен, Бул борбор тууралуу кичине маалымат бере кетсеңиз. Канчадан бери иш алып барып келатат? Кандай долбоорлоруңуз бар? Дагы кайсы жогорку окуу жайлар менен иштешесиздер? Азыркы учурда эмне менен алектенип жатасыздар? Ушулар тууралуу айта кетсеңиз. Биздин борбор сиз айтып кеткен жанагы 4 тараптын биргеликте келишим негизинде ачылган. Кыргыз патент болчу, азыркы учурда ошо Илим, жогорку билим жана инновациялар министрлиги болуп калды. Жана Кыргыз Улуттук университетинин ботаникалык бакчасында, атайын имаратта бул борбор ачылды. Түркия тарабынан Түркия Республикасынын өкмөтүнө караштуу Түрк кызматташтык жана координация агенттиги ТИКа колдоо көрсөттү. Ошондой эле Түркия технология командасы Т3 фонду. Азыркы учурда биз жалпы 2 багытта иш алып барып атабыз. Кыска мөөнөттүү технологиялык курстар жана узун мөөнөттүү. Кыска мөөнөттүүдө мектептерден жумасына бир күн экскурсиялык курстарга окуучуларды кабыл алып жатабыз. Ал келген окуучулар 4 саат бизде сабакта болушуп, бизде жалпы 5 студиябыз бар. Ошол студияларда сабактарга катышып, мектепте өтүп жаткан эле ошол табигый илимдер, математика сабактары боюнча эксперименталдык, практикалык сабактарга катышып, кызыгуулары бул тармакка артып, көбөйүп барат. Биздин да негизи максатыбыз кыска мөөнөттүү курстар менен балдарды табигый илимдерге, ушу инженерия тармагына, технологияга кызыктыруу болуп эсептелет. Жана ошондой эле биздин 1 айлык, 2 айлык кыска мөөнөттүү курстарыбыз бар. Улар баары акысыз, ал катталып, алгачкы болуп катталгандар ушу группаларга бөлүнүп келип окушат. Узун мөөнөттүү курстарыбыз болсо 36 айлык ДНЯП программасы. Буга биз сынак менен кабыл алдык. Жалпы 80 бала азыркы учурда дем алыш күндөрү жумасына 4 саат окуп жатышат. Алар келечектин жаш технологиялык жылдыздарын даярдоо программасында окуп жатышат. Ал жалпы 11 багытта жасалма интеллект, робототехника, энергия технологиялары, авиация, космонавтика сыяктуу тармактарды окушат. Жана 3-чү жылы алар дипломдук иш сыяктуу өздөрүнүн долбоорун даярдап, ушул эл аралык фестивалдарга, конкурстарга катышат. Жакшы бир бул ошол окутуу, сиздер айтып өткөн курстар мага аябай жактан, кичинекей баланы кенедейинен ошого үйрөтүп, ал өзүнүн ошол баланын акыл эсинин дагы моторикасы иштегенде дагы өнүгүшүнө да өтө маанилүү болсо керек да. Бул ошол эки курстарга катышабыз дегендер болсо, булар тууралуу кененирээк маалыматты кайдан алсак болот? Сиздерге мугалимдер келип, же болбосо ошол мектептер кайрылышабы, же болбосо ата-энелер да кайрыла алышабы, ушулар тууралуу айтып кетсеңиз.
биз бир күндүк таанытуучу курстарыбызды мектептер аркылуу уюштуруп билим берүү боюнча департамент менен биргеликте уюштуруп келебиз. Ата энелер дагы биздин Билим Бишкек деген социалдык баракчаларда аккаунттар аркылуу ар бир айдын аягында кийинки айга катталуу үчүн шилтемелерди жарыялап турабыз. Ошол шилтеме аркылуу катталып балдарын алып келе алышат. Жаш бизде 6-14 жаш аралыгындагы мектеп окуучуларына багытталган. Ошондой эле бизде университетте окуган студенттерибиз ыктыярчы катары бизде катышышат. Алар азыркы учурда ушул Селчук Байрактар мырзанын стипендиясын алган 15 студентибиз бар. Ушул Манас Кыргыз-Түрк Манас университетинен 6 студентибиз бар. Кыргыз Улуттук университетинен 4 студент жана Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинен студенттер бар. Жакшы экен. Ошол эле учурда ушул сиз айтып калдыңыз, мен азыр ушул курстардан эле чыгып айтам да, бул социалдык баракчаларыңыздарда айтылып турат экен, курстар боло турган болсо кызыктыргандар үчүн. Ал эми аларга багыттоочу билимди кимдер берет? Биз окутуу программасын ошо Түркия технология командасынын биргеликте түзгөнбүз. Түркияда окутулган, колдонулган окуу материалдарын, программасын бизге өзүбүзгө ылайыкташтырып өтүүдөбүз. Кыргызча жана көпчүлүк группаларыбыз кыргызча жана бир канча орусча группабыз да бар. Белгилүү болгондой, азыркы учурда ошол технология аябай өнүгүп жатпайбы? Биз алдырдагы негизи мындай ат салыша билиш үчүн түрк дүйнөсү өзүнүн кандайдыр бир жаңа ачылыштарын, же болбосо мындай үнүбүздү бекем берип угузуш үчүн дагы азыркы учурда бул технологияларды билим жарыш аябай укмушка толуп жатпайбы? Ошол себептен азыр мен сиздерге ушул Технофест тууралуу суроо бергим келип жатат да. Быйылкы ошол Технофест 2026-га сиз өзүңүз айтып калдыңыз, Кыргызстандан да катышуучулар болот, өзүңүздөрдүн долбооруңуздар болсо келет, мындай сиз жөнөткөн маалыматты карай турган болсом, ошо 20-февралга чейин кабыл алынат экен да. Ушул тууралуу эми кененирээк айта кетсеңиз, кандай иш аракеттер болгон, буга чейинкисине катышып келдиңизби, кандай масштабта өткөрүлөт, ушулар тууралуу да маалымат бере кетсеңиз. Биз өткөн жылы 2 мугалимибиз менен биргеликте Технофестте ал жерде кызматкер катары катышып келдик, мастер-класстарды уюштуруп, жана жалпы 96 өлкөдөн катышуучулар болду өткөн жылы Технофестте. 1 миллиондон ашык зыяратчы, катышуучулар болду. Ошондуктан масштабы боюнча дүйнөдөгү эң ири фестиваль болуп эсептелет. Азыр бул жылы жалпы 52 категорияда технологиялык жарыштар жарыяланды. Ал өткөн жылы биз барганда ошол абдан чоң таасирлер алдык. Авиа шоулар, ошо симуляторлор, кичине балдар келип акысыз түрдө ошол симуляторлорго катышып, мастер-класстарга катышып, жаңы технологияларды көрүп, жаңы улуттук ошол Түркиянын өзүнүн улуттук технологияларын учактарга кармап көрүп, бул жерде Технофесттин болсун, биз сыяктуу билим борборлордун максаты балдарга кыял берүү да, технологиялык кыял берүү. Ошондуктан дагы 6-14 жаш аралыгында балдар кыялкеч болушат экен, кыялданууга жакын болушат экен. Өздөрүнө келечекте бир күчтүү ойлоп табуучу инженер катары көрүш үчүн, ушундай бир кыялды түптөлүш үчүн биздин иш аракеттерибиз болуп келет. Технофест боюнча азыр катталуу жүрүп жатат. Ал катталуу боюнча толук маалыматты ошо биздин социалдык баракчалардан да тапса болот. Атайын кыргызча кантип аккаунт ачып, кантип команда түзүп катталат, ошондой видеолорду жүктөдүк. Бул Технофестке роботторду жасаган ойлоп табуучу балдар, жаш ойлоп табуучулар, ар кандай ойлоп табуучулук технологиялары менен катышса болот. Башталгыч класстардан баштап бүтүрүүчүлөргө чейин категориялар каралган. Мисалы үчүн башталгыч класстар категорияларында адамзатка пайдалуу технологиялар деген категория бар. Ал категорияда технологиялардын
көпчүлүк баардык эле бөлүгү адамзатка, адамдарга пайда алып келген бир кызмат кылуучу болуп эсептелет. Ошондуктан бул категорияга кирип катышса болот. Андан сырткары университет студенттерине карата роболига, роботтор менен жарыштар бар, дрондор менен, учкусуз аппараттар менен абада учкан, сууда сүзгөн, айыл чарба технологиялары сыяктуу категорияларды өздөрүнө ылайыктуу тармагын тандап катышса болот. Азыр дагы сиз ошол айтып жатканда негизи эле бул технология дүйнөсү өтө кызыктуу жана биздин жашообузда мындай бөлүп кароого мүмкүн эмес жак экен да. Бул жаатында дагы күндө алмашып жатат, күндө өзгөрүлүп жатат. Жана так ушундай фестивалдардын мааниси сиз айтып өткөндөй жаш балдарга тааныштыруу, шыктандыруу, ошол эле учурда биздин дагы бул жарыштан сыртта калбай катышып турушубуз дагы бул өтө жакшы бир нерсе болсо керек. Анткени биздин дагы акылдуу жаштар көп деп ишенем да. Сиз дагы өзүңүз менен чогуу могу жерге көрсөтүүчү нерселерди ала келиптирсиз. Булар тууралуу да тааныштыра кетсеңиз, эмнеге алып келдиңиз, булар эмнени түшүндүрөт, тигирээки жашыл машинеңиз эмне дегендей. Биздин борбордо ошол колдонулган роботтордун түрлөрү бул жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша 6-8 жашка ортодо турган чакан роботтор колдонулса, 9-11 жашка Lego роботтору жана бул Q-Scout роботтору 12-14 жаштагы окуучуларга булар акылдуу сенсор менен иштеген, жасалма интеллект жүктөй алган, ушу программаланган роботтун түрлөрүн үйрөтөбүз. Бул роботтун түрлөрүн үйрөнүп, негизи иштөө принцибин үйрөнгөндөн кийин балдар өздөрү тетиктер менен, бизде атайын моторчиктер же болбосо электрондук платалар, ушундай тетиктерибиз берилет балдарга. Алар өздөрүнүн роботторун жасай алышат. Фантазиясына жараша, кызыктарына жараша, эмнесине жараша. Азыркы учурда сиз ошол кичинекей балдар менен мындай өзүңүздүн ишиңизге байланыштуу көбүрөөк жолугушат турбайсызбы? Кандай багыттагы мындай технологияларды жасап жатышат, кайсыларга кызыгышат алар? Азыркы учурда балдар робототехникага көбүрөөк кызыгышат. Ал бир ошо өзүнүн роботун чогултуп, аны программалап, аны бийлетип, бир музыка чыгарып, ошолорго булар оюнда катары кичинекей балдарга абдан кызыктуу болот. Биз балдарга буларды үйрөткөндөн кийин өздөрүнүн да ушундай ойлоп табуучулуктарына үйрөткөнгө дагы даярдайбыз да. Анан жана айтып кеткендей, бизде эми Кыргызстанда чоң технологиялык өлкө эмеспиз азырынча, бирок ушул келечекте технологиялык өлкө бололу, биздин да улуттук технологиялар өнүксүн деген чоң максатыбыз, ишеничибиз бар. Түркия бул жолубузда биз болсо Түркиянын боордош элдин тажрыйбасын колдонуп атабыз мындайча. Алар бизди боордош катары ошол колдоолорун көрсөтүп, ошол өздөрүнүн тажрыйбаларын, окуу программалары менен бөлүшүп жатат. Бизден дагы ошол Селчук Байрактар мырза сыяктуу учактарды жасаган, дрондорду жасаган, роботтор жасаган балдар чыксын деп алар дагы тилектеш. Тарыхты алып карай турган болсок, Түркияда эле акыркы 10-15 жылда ушул өздөрүн азыр технологиялык өлкө катары көрүп калышты да. 15 жыл мурун балким биз сыяктуу эле бир өлкө болчу. Бирок ушул бир ошо Селчук Байрактар мырза сыяктуу кишилердин аракеттери менен ушундай билим борборлорун ачып, жаштарды кызыктырып, Технофест уюштуруп, Технофест катышуучуларына дагы айта кетет элем да, абдан жөн эле бир конкурс, жарыш эмес. Бул ошол ойлоп табуучулукту кийин ишке ашырууга, өндүрүшкө чейин жеткирүүгө чейин колдоолор көрсөтүү мүмкүн да. Себеп дегенде быйыл Технофесттин мисалы 75 миллион лира, 200 миллион сомдой бул байге фонду болсо, ошол эле учурда 100 миллион лира, 250 миллион сомдой материалдык колдоосу бар. Балдар биринчи азыр 20 февралга чейин аккаунт ачып катталышат. Катталгандан кийин март айы ичинде аларга
катталуу учурунда өздөрүнүн долбоорун кыска аннотациясын эле жүктөйт, тааныштырышат. Кийинки этапта онлайн түрдө болжолду колдонулган материалдар, деталдаштыруу маалымат суралат. Андан кийинки этапта макетин жасоого, видеолорун жүктөөнү талап кылышат. Анан тандалып алынган долбоорлорго алар материалдык колдоо көрсөтөт. Мындайча айтканда, азыркы бизде мүмкүнчүлүгү бар бул тетиктер, бул жерде колдонулган роботтордо колдонулган электрондук компоненттер абдан кымбат болуп да эсептелет да, мүмкүнчүлүгү бардык балдардын болбошу мүмкүн. Чектелүү. Бирок ал балдар үчүн деле катышууга абдан ыңгайлуу. Катышуу дагы акысыз, катталуу акысыз. Ошол видео тандоодон өткөн долбоорлорго эмне керек, кайсы электрондук компоненттер керек, кайсыл платалар керек, алар ошо материалдык колдоо катары жөнөтүшөт, биз аркылуу же Түркиядан жөнөтүшөт. Ал тетиктер менен өзүнүн долбоорун толук бүтүрүп, анан сентябрь айында өтө турган, ошо Шанлыурфа шаарында өтө турган Технофестке барып катышып келүү мүмкүнчүлүгү болот. Жакшы экен, аябай. Анткени чын эле сиз айтып өткөндөй бир идеяны азыр дүйнө жүзүндө ошол идеяга жарыш болуп атпайбы? Кайсысы дагы жакшысын берет, дагы кандай бизге кирешет алып келген, ошол учурда биздин жашообузду оңойлоткан, дүйнөдөгү мен деген ошол технологиянын аалым өлкөлөрү менен жарышууга аракет кылганчы. Менин оюмча бул жакта ошол айтышат го, негизи түрк дүйнөсүндө өзгөчө ошо Орто Азиянын потенциалы аябай жакшы деп буга чейин дагы илимпоздор көп айтып келишет. Сиз айтып өткөндөй, эгерде биз алардын колунан жетелеп, мондай болот деп көргөзүп, мотивация берип, жакшы үйрөтүп жол көргөзүлсө, менин оюмча жакшы ачылыштар, жакшы долбоорлор чыгат болуш керек деген ойдобуз. Анан сиз өзүңүз айтып калбадыңызбы, мындан өткөн буга чейинки фесттерге мен катышып келдим өзүм депчи, ошондо сизге кандай сезимдерди берди, сизди таң калтырып, дүйнөнүн багытында өзгөчө бир жаңы технологиялар менен таанышып, же болбосо макеттерин көрүп келдиңиз да? Мындай биз ойлоп көрбөгөндө, азыр биз элестете албагандайчы. Сизге кандай сезимдерди берди эле? Андан кийин кандай ойлорду ойлоп, мен малиен окубай эле балким мол жаатында ойлонуп көрсөм болот окшойт деген кызыгуулар болду беле? Ооба, өткөн жылы өзгөчө Технофест фестивалында атмосфера деп коет го, абдан мындай жогорку деңгээлде да уюштуруучулуктагы авиашоулор болуп аткан, учактар учуп аткан, симуляторлор бар, ал баягы шамалда учуу боюнча же планетарийлер, буларды баары ошол жерде уюштурулуп, балдардын кызыгуусу менен катышуучулардын бир майрамдык бир технология майрамы болуп эсептелет да. Ошол эле учурда технологиялык жарыштар финалдары өткөрүлөт. Ал финалдар болуп жаткан жерде кирсеңиздер, абдан профессионалдуу деңгээлде эле жасалган технологияларды көрдүк. Кадимки эле электромобилдерди студент балдар жасашкан, ошо учкан учактарды, учкучсуз учактарды жасап учуруп жатышкан. Ошолорду көрүп, бизден өткөн жылы Маариф окуу борборунан бир команда барып, байгелүү орунга да алып келишти. Быйыл болсо биз Кыргызстандан да көптөгөн катышуучуларды көргүм келет да. Мындай тилегим ошол. Технофестке барганда Кыргызстанда өзгөчө мындай орду ээлеп турса, бизде да себеп дегенде акылдуу, күчтүү балдарыбыз бар. Аларга ошондой мүмкүнчүлүк түзүп берсе, ошондой мүмкүнчүлүктү колдонушса, Кыргызстандын да ал жерде желегин желбиретип, балким ал жерде бир команда болгон эле мени бир аз өкүндүрдү. Быйыл көптөгөн командалар барса деген тилегим бар. Бирок сиз айтпадыңызбы, 75 мамлекет дедиңизби? 96 мамлекеттен катышуу болду. 96 мамлекеттин ичинен суурулуп чыгып бир команда барган деле, бул мындай карасаңыз чоң жеңиш. Ооба, албетте. Анткени биздин калк менен анан дүйнө жүзүн салыштырып карагандачы. Бирок албетте сиз айткандай бирди көргөндөн да экинчисин көргүм келет, туура айтасыз. Анан биз дагы ишенебиз, бизде дагы жаш илимпоздор көп болот, жаш ошол технологияны багынтам, технологиянын тилин сүйлөтөм дегендер да биздин катарыбыздан суурулуп чыгат деген өтө чоң ишеничибиз бар. Жана
ошол энергетиканы үнөмдөө же болбосо альтернативдүү энергетиканы колдонуу, экологияны коргоо биздин өзүбүздүн мындай эмебизден чыгып атпайбызбы? Күнүмдүк өзүбүздүн проблема. Акылдуу шаар сыяктуу. Ошол сыяктуу. Жашыл экология, экономика деген сыяктуу да көп жагында мындай болсо керек. Азыркы учурда бизди көрүп жаткан жаш илимпоздор бар болсо, алардын ага билим көргөзүп жаткан мугалимдер бар болсо дагы сиздерге кулагыңыздарга күмүш сырка катары айта кетели. Дагы ушундай жакшы жарыш жүрүп жатыптыр. Сиз эмне деп айттыңыз? Билим Бишкек дедиңиз, дагы ошол социал тармактардан караңыздар, ал жакта дагы сиздин балким ошол ойлоп таап аткан, балким сиздин кылгыңыз келип жаткан жакшы бир технология менен кандайдыр команда түзүп, сиз дагы ушул Технофест 26-га катышып, жеңүүчү болуп, же болбосо катышуучу деле болуп, ал жака барып, биздин коногубуз айткандай, ал жактагы ошол атмосфераны көрүп, ал даамды көргөндөн кийин балким адамдын ичиндеги шыктануусу дагы ойгонот болуш керек деген ишеничтебиз. Дагы айта кетсеңиз, бул ошол Технофестте негизи эле өткөрүлүп жаткан иштерде сиз өзүңүз бул жакта дагы иштеп баштап көргөндөн кийин кандай көйгөйлөр дейбизби, кандай тоскоолдуктар менен жолуктуңуз? Бул жагы оңоюраак болсо деп ойлонгон өзүңүздүн мындай. Биз баарыбыз эле кишибиз да. Мындай болсо ишибиз оңоюраак жүрөт эле деп ойлонуп коебуз го. Ушундай сыяктуу ойлор, пикирлер болдубу? Ооба, албетте биздин борбордун жаңы түптөлүп келе жаткан борбор анча-мынча кыйынчылыктар менен дагы кездешебиз. Өзгөчө биздин мамлекетте мамлекеттик мекемелер тарабынан бул тарапка мындай финансылык жетиштүү бөлүнбөшү колдоо, кечирет. Жүтөлүп алып эле. Сүйлөйбөй атсаңыз. Биз мисалы Түркияда бул эме боюнча бул тармакка өзгөчө көңүл бурулуп, өзгөчө колдоо көрсөтүлүп келеткенде мамлекеттик деңгээлде. Бизде анчалык эмес азыркынча тилекке каршы. Бюджеттин кезеги жете элек го, бирок бул жака азыртан көңүл буруш керек. Азыртан жаштарыбызды ошо 6 жаштан баштап даярдаш керек, мындайча айтканда. Себеп дегенде Селчук Байрактар мырза өзү 5 жашында атасы ушундай фестивалга алып барып, ошол бир учакка карматып койгон экен. Ошондо пилот болом, ойлоп табычу болом деп кыялдан экен. Азыркы учурда ойлоп таба албайт да, өзүм ушундай учак жасайм деп ойлонгон экен да, ошо 5 жашында. Ошол тилеги ишке ашып отурат да. Ошон үчүн балдарга башынан эме даярдоо маанилүү. Мүмкүнчүлүк берип, Мисалы азыркы учурдан биз кыргыз тарабынын, түрк тарабынын колдоосун алып жатабыз. Алардын да ушу келишимдин негизинде алар өзүнүн мойнуна алган жактары бар. Кыргыз тарабынын келишим боюнча өзүнүн мойнуна алган нерселери бар. Кыргыз тарабынан көбүнчөсү ошол бюджет жок деген эмеге такалабыз да. Мисалы мугалимдерибиздин айлыктары багы төмөнүрөөк болуп калышы, же болбосо ушул сыяктуу көйгөйлөр менен да биз күрөшүп дагы, бирок өзүбүздүн негизги максатыбыздан алдыга койгон тилегибизден эме тайманбай эле деп аракет кылып улантып атабыз. Демек, сиз айткандай чын эле азыркы учурда биз ошол жарыштарга эмдиги жылы, мындан 10 жылдан кийин дагы кандай болот, ошолекеге дагы өзүбүздү даярдаш үчүн башка жактан кымбат нерселерди сатып албай, ошол өндүрүштөр, ошолеке технологиялар чын эле биздин жаштарыбыз тарабынан ойлонуп табылса, алардын патенти бизге алынса, андан кийин киреше бизге деле келип баштайт да. Туура айттыңыз, бул жаатында технологияны эртеңкиге деп калтырып койбой, аны дагы күнүмдүк дайыма кошо ала жүрүшүбүз шарт экендигин эскертип айта кетели. Албетте, урматтуу биздин замандаштарыбыз, сиздерге айта кетүүчү нерсе, ошол технология жаатында кандайдыр бир кызыккан, өзүңүздүн ойлонуп жаткан, балким дипломдук иштери, студенттердин булар менен деле катышса алса болот да, кандай деп ойлойсуз? Ооба, жакшы долбоору болсо, албетте катышса болот. Ал жерде сайтка кирип таанышып чыкса, ошо 52 категориянын ичинен ылайыктуу саламаттык сактоодо жасалма интеллект сыяктуу категориялар бар. Же болбосо айыл чарба технологиялары, билим берүү технологиялары сыяктуу өзүнө ылайыктуу бир тармакты тандап албетте катышса болот. Бул
дипломдук иши болобу, өзүнүн идеясы болобу, буга жалпы эле мындай аракет кылып катышууга чакырат элем. Бул бир эле учурда тажрыйба дагы болуп эсептелет да, мындай катышып. Биринчи жылы чоң байгелүү орундар болбосо да, балким кийинки жылга чоң тажрыйба алып келишет катышкан балдар. Балким бири-бирине жардам беришет, ойлонушат, бир команда түзүп алып. Аякта ушундай каралганбы, мындай бир команданын мүчөсү монча эле киши болуш керек, мындан ашпаш керек деген шарт. Команданын мүчөлөрү көп бир канча болсо болот. 2 кишиден баштап 5 кишиге чейин команда түзө беришсе болот. Негизи ошо илимдөө мындай изилдөө жаатында мындай карай турган болсок, Нобель сыйлыгы бар, эң мыкты делгендерге каралып көрүп, ал жакта медицина болсун, технология болсун, физика анын жагында да баарына эң мыкты делгендерге, долбоорлорго колдоо көргөзүлөт. Ушундай сыяктуу дагы биз ага жетпесек дагы, ошол эки Технофесттагы бул жакшы бир түрткү болот окшойт, илим изилдөө жаатында жаңы бир технологиянын кандайдыр бир экинчи баскычка көтөрүш үчүн изилдеп, эгер өзүңүз ушуга катышсам, ушу жагынан колдонуп, менде колдоо болсо, балким бул менен ошол ойлоп таап жаткан ачылышым биздин жашообузду дагы оңойлатыш үчүн дагы жардам берет деген өзүңүздүн ой пикирлериңиздер бар болсо, же чын эле биздин бүгүнкү мейман Сажар мырза айткандай, ал жакка барып ошол көрүп, кандайдыр бир өзүңүзгө эмоция, мотивация алып келиш үчүн да, идея алып келиш үчүн дагы менин оюмча бул фестивалга катышуу өтө керектүү экендигин айта кетели. Албетте мен технологиядан алыс бир колдонгон киши катары азыркы учурда мен үчүн сиз айтып жаткан нерселер балким жомок сыяктуу көрүнсө да, бирок биздин жашообузда өтө керектүү нерселер да, булардын баардыгы мындай карасаңыз. Ошол эле жасалма интеллектти көп пайдаланабыз. Сиз айткандай, эгерде ошол саламаттыкты сактоо жаатында аны колдонулсак, биздин көбүрөөк убактыбызды үнөмдөгөнгө мүмкүнчүлүк берет болуш керек деген ойдобуз. Жана убактыбыз дагы тарып калган экен. Санжар мырза, мен сизге кайсы суроону бербей калдым. Ушул суроону айтып койсом, ушуну жооп берип койсом жакшы болот деген оюңуз бар болсо, азыр сизге эркен микрофон. Рахмат. Мен жалпы технология жаатында парадигмалар боюнча кошумчалап кетейин. Бул парадигма бир бурулуу бир чекити да. Буга чейин биздин Кыргызстан, биздин өлкөбүздүн дагы бул технологиялык парадигмаларды колдонуп, ошол кармап калуу мүмкүнчүлүгү бар. Буга чейин мисалы Кытай электромобилдер боюнча парадигманы жакшы кармады, азыркы учурда алдыңкы орунда келатышат. Түркия болсо дрондор тармагында парадигманы кармады, азыр мындай дүйнөдө эң алдыңкы орунда турат да, дрондорду чыгаруу өзгөчөлүктөрү боюнча. Балким Кыргызстан дагы бир тармакта ошо парадигманы кармап өнүгүп кететтир. Жасалма интеллект болобу же башка тармагын болобу. Ошондуктан негизгиси ишеним керек, аракет керек, анан албетте мындай салым керек. Бул салым финансылык жактан, убакыт жагынан, аракет жагынан, билим жагынан бардык ушул салымыбызды, аракетибизди жумшасак, биз дагы ошо Түркия Боордош элинин колдоосу менен биргеликте күчтүү бир технологиялык өлкөгө айланабыз деген тилектебиз. Биздин ошол Технофест тууралуу болсун, биздин борбордун иш чаралары боюнча ошол социалдык аккаунттардан таап, ошол эле Технофестке даярдануу учурунда бизге да кайрыла алышат. Биз да бир консультациялык колдоолорду, техникалык колдоолорду көрсөтөбүз. Бул Технофест быйыл ошо Технофестке жана айткандай күчтүү командаларды даярдап, чогултуп алып барып келсек деген ниеттебиз. Үмүтүңүз, максатыңыз, каалоо, тилегиңиз бар экен. Абдан жакшы экен. Урматтуу биздин көрөрмандарыбыз, сиздер эгерде сиздер дагы так ушундай кандайдыр бир ойлоп табуучу жаатында өзүңүздүн идеяларыңыздар бар болсо, анда сизди жалпыңыздарды так ушул фестке катышып көрүүгө чакыра кетели. Муну биздин мейманыбыз айтып өттү. Билим Бишкек деп аталган, атайын ошол соц тармактардан дагы алсак болот, ушул фестиваль тууралуу маалыматтарды. Ооба, биздин сары, кызыл, көк тегерекчелер менен болгон логотиптен тааный аласыздар. Ошо Билим Бишкек деп жазсаңыздар табасыздар.
ошол жака кирип, так ушул быйыл Шаңлы Урфада өтө турчу чоң бир технологиянын майрамына катышып келүүгө жалпыңыздарды чакыра кетмекчибиз. Ошол жака барып, карап көрүп, кантип катышса болот экен, эмне кылса болот экен, балким сиздерге кандайдыр бир идея ал жактан алып калышыңыз мүмкүн. Урматтуу биздин көрөрмандарыбыз, эгерде сизде дагы ушундай кызыктырган нерсе болсо, биз жогоруда айтып өткөн Бишкек билим деп аталган атайын социалдык баракчаларыбыздагы керектүү кененирээк маалыматтарды алып алганга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар экендигин эскерте кетели. Бүгүн болсо биздин студиябызга келип атайын маек куруп берген Билим Бишкек инновациялык борборунун мүдүрү Алтынбышев Санжар болду. Сизге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Дагы кызыктуу маалыматтар менен кененирээк бөлүшөт болушуңуз керек деген ойдобуз. Анткени 20-февралга чейин кабыл алуу болот, Ооба. 20-февралга чейин. Эгерде ал турдан өткөндөн кийин келет, кайра маалыматтар келип баштайт экен да. Ооба, биз 1-мартка чейин узартышыбыз мүмкүн катталууну, бирок убакыт эме кылбай катталып жетишип калыңыздар деп чакырып кетем. Албетте биз баарын акыркы мүнөттө жасаганды жакшы көрөбүз го. Ага чейин бир баш багып көрүп, эмне кылсак болот экен деп карап көрүп, так ушул техниканын, жаңы технологиялардын майрамына жалпыңыздарды катыша кетүүгө чакыра кетмекчибиз. Урматтуу көрөрман, сиз бүгүн тема берүүсүн көрдүңүз. Сиздер менен кайрадан эфир толкунунан көрүшүп угушкучакпын. Аман туруңуздар.